Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы Мамлекеттик башкаруу академиясынын 3-курсунун студенти Кубатов Айбек сиздерге жаштардын жүрүм турумун кантип жакшыртабыз, аларга кантип кам көрөбүз деген суроого жооп берет. Саламатсыздар, урматтуу достор, агалар, энелер, эжелер, карындаштар, биздин аксакалдар. Менин презентациям орусча болгон, себеби мен орусча жазып, кыргызча жакшы сүйлөгөнүмдөн ушундай болуп калды. Мен бүгүн болсо жаштардын көйгөйлөрүн кандай экенин айтып, жана ошону кантип чечсек болот, ошону айтып кетмекчимин. Негизинен жаштардын азыркы көйгөйлөрү бул спирттик ичимдиктерди ичүү, тамеки тартуу, чоңдорго сый урматы жок болуу, дагы башка нерселерди айта кетсек, интернеттин алдында же интернет клубтарда отуруп, чыныгы дүйнөдөн алыс болуп, мамлекетке эч кандай пайдалары жок болуп калган. Жана ошондой эле жыныстык катнаштарга кирип баратышат, жаман жолдордо жүрүп жатышат. Ошолорду биз негизги максатыбыз актуалдуулугу бул биз улуу ойчул Фетхуллах Гүленин сөзүнө карасак, эгер мамлекеттин келечегин көргүн келсе, алардын жаштарына кара дейт. Азыркы биздин жаштар кандай болсо, биздин мамлекеттин келечеги да ошондой болот. Негизги бул жаштар мамлекеттин келечеги дейт. Ошондуктан бул көйгөйдү чечүү зарыл болуп эсептелет десем болот. Негизги максатыбыз бул жогоруда айтып кеткен көйгөйлөрдү ар кандай мероприятияларды уюштуруп, марафон же конокторду чакырып, аларга конференция уюштуруп, арак ичүүнүн, тамеки чегүүнүн зыян экендигин көрсөтүп, ошолорду айтып берсек, биз тамеки чегип аткандардын же спирттик ичимдиктерди ичип аткандарды бир аз санын азайтып, жана ошол нерсени баштай элек жаштарды алдын ала туура жолго салсак болот десек болот. Негизги задачалар, максаттар бул здоровый образ жизнини көрсөтүп, пропаганда кылып, ошол нерсеге түрткү берип, жана ошондой эле жаман жолдорго кетүүнүн жолун алып, дагы бир нерсени айта кетишти, унутуп калыпмын. Азыркы учурда ИГИЛдин өтө проблемалуу болуп атат. Себеби биздин жаштар диний жактан эч кандай кабарлары жок. Туура эмес жолдорго барып, өзүбүз жаңылыктардан көрүп жатабыз. Жалал-Абадтан бир бала Сирияга барып, ошол өзүн жардырып жүрөт. Ошондой нерселерден сакташ үчүн жаштарыбызды аларга диний жактан дагы, мораль жактан дагы, ден соолук жактан дагы, бардык жактан мероприятияларды уюштуруп, аларга эмне жакшы экенин түшүндүрүп, жана мамлекетке кандай пайда тийгизе алат экендигин түшүндүрсөк жакшы болот деген демекчимин. Бул проектти кандай ишке ашырабыз? Негизинен биринчи этап бул ошол проектти аткарамын, ошол проекттин организацияларын башыма аламын деген өз мамлекеттин келечегин ойлогон жаштарды таап, ошолор табылгандан кийин экинчи этап бул ошол биздин аймактагы жашоочулардан анкетирование өткөрүп, сиздер кандай көйгөйлөр бар, сиздерге эмне керек, кандай марафон уюштурсак жакшы болот деп жаштардын өзүнөн дагы сурап, жаштардын ой пикирин угуп, ошолорго жагымдуу нерсе кылган менен биргеликте өзүбүз дагы негизги максатыбыз ошолорду жакшы нерсеге түрткү болгондугуна байланыштуу. Алардын кызыкчылыгын ойломуш болуп, бирок өзүбүздүн дагы кызыкчылыгыбызды киргизип, аларды туура жолго жолдосок болот. Үчүнчү этап бул ошол разработка плана мероприятий. Жаш өспүрүмдөрдүн, ата-энелердин ой пикирин алгандан кийин биз кандай мероприятиялар керек экендигин тизмесин түзүп, андан кийин биз финанс ресурстарын издейбиз.
ошол мероприятияларды уюштуруш үчүн бизге акча каражаттары ким берет, кайсыл жактан алсак болот, же ал акимият, өкмөт береби, же башка биздин чоң байкелерибиз береби, ошону издешибиз керек. Анан бешинчи этабыбыз бул ошол мероприятияларды аткаруу иштерине жүрүү. Буларга ким ответственный адамдар? Инициативный группаны топтош бул проекттин автору болот. Калган мероприятиялардын ответственныйлары бул ошол автор топтогон инициативный группа болуп эсептелинет. Бул инициативный группанын ордуна биз өзүбүз Кадам жаштар фондунун мүчөлөрү да болсок деген ойдомун. Булардын негизги ишке ашыруу убактысы көпчүлүгү 1-2-3 жума алып кетет. Эң эле белгисиз болгон бул акча каражаттарын канча убакытта табабыз. Акча каражаттарын бизге бере турган адамдарды канча убакытта табышыбыз белгисиз. Себеби аны бир күндө тапса да болот, бир ай издеп туруп тапса да болот, ал белгисиз. Кийинкиси бул ошол проекттерди ишке ашырсак бизге кандай результаттар болот. Негизинен биз бул иштерди ишке ашырсак жаштар туура жолго жүрөт деген ойдомун. Жана ошондой эле жаштардын арасындагы ден соолук боюнча көйгөйлөрдү чечүү, алдын ала чечүү деген ойдомун. Жана жаштардын келечекке болгон мотивациясы, мамлекетин ойлоп, мамлекети үчүн жашап, альтруистичный адам болуп, башкалардын жакшылыгын, башкалардын бактылуулугун ойлоп, келечеги үчүн жашай турган жаштарды чыгарабыз деген ойдомун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.